Бүгүн өлкө экономикасы олку солку абалда турат. Бир жагынан пандемия, экинчиден анын кесепетинен улам жаралган экономикалык каатчылык бар. Аны менен бирге акыркы учурлардагы коомдук саясий кырдаал, кымгуут учур каржылык кыйынчылыктарга кептеди. Чет элдик инвесторлорду чочутуп алдык. Бул жылдагы казынадагы тартыштык 30 миллиард сомдон ашаары болжолдонууда. Мындай учурда бизнес чөйрөнүн активдүүлүгүн жандантууга шарт түзүү, инвесторлордун ишенимин кайтаруу маанилүү. Узаган аптада өткөн өкмөт мүчөлөрү жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү катышкан жыйында бүгүнкү каатчылык мезгилден чыгууда аткаруу бийлиги менен экономиканын кыймылдаткычы болгон бизнес ортосундагы мамиле, аны жөнгө салуу, жакшыртуу тууралуу сөз болду. Жыйынга катышкан президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ушул кыйын кезде мамлекеттин жүгүн көтөргөн адам катары ишкерлер менен жолугушуу өтө маанилүү экендигин белгиледи. Экономика маселеси курч болуп турганда мындай жыйын учурдун талабы экендигин айтты. Чындыгында бүгүн өлкө ишкерлерге кандай муктаж болуп турса, бизнес чөйрө бийлик тарабынан колдоого, ошол эле учурда коргоого муктаж болуп турат. Экономикада инвестициянын ролу өзгөчө мааниге ээ. Стабилдүү экономика, бизнестин туруктуу жана ачык иштеши өлкөбүздүн жаркын келечегинин ачкычы. Тагыраак айтканда, инвестиция социалдык, экономикалык өнүгүүлөргө негиз болот. Өлкөгө жаңы технологияларды алып келүү менен заманбап башкаруучулук тажрыйбаны камсыз кылат. Жаңы жумуш орундарын түзөт. Инвестициялар аймактардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Өлкөнүн экспорттук кубаттуулугун жогорулатат. Экономисттердин божомолдору боюнча быйыл экономиканын төмөндөшү 6%-дын тегерегинде болоору болжолдонууда. Мындан улам өкмөт башчы ар бирибиз экономиканы көтөрүүгө жапа тырмак жардам беришибиз керек деген ойду айтты. Жылдын аягына чейин кырдаалды оңдоп, экономикалык активдүүлүктү жакшыртуу мерчемделип жатканын белгилеп, бизнести криминал менен ыплас атка минерлерден коргоо убадасын берди. Жыйынга катышкан ишкер чөйрө учур талап кылган сунуштарын айтышты. Алардын бири жана негизгиси мыйзамдык укуктук колдоо. Мы сегодня, отечественные производители, сетям платим 10% с оборота. Мы государству НДС с оборота платим 12%. Где вы такое видели? Биз бүгүн атамекендик ишканалар тармактарга кирешеден 10%, кошумча нарк салыгы деп мамлекетке 12% салык төлөйбүз. Мындайды кайдан көрдүңүздөр эле? Биз ишкерлерди колдогондун ордуна кайра тартып алып жатабыз. Биз өзүбүздүн базарда бизнестин өнүгүшүнө шарт түзбөсөк, алар кайда өнүгөт? Келгиле мыйзамды өзгөртөбүз. Мы своими законодательными решениями. Жыйында экономикалык мунапыс маселеси да көтөрүлдү. Банктар союзунун президенти жарыяланган мунапыстан улам айрым кардарлардын банк эсептери ой келди текшерилет деген кооптонуусун ортого салды. Бул маселе боюнча Садыр Жапаров да учкай сөз кылды. Мунапыска өз ыктыяры менен катышкандарга берген убадалар аткарыла турганын айтып, ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер болбой турганын билдирди. Это обращение правоохранительным органам, силовым структурам, фискальным органам. Бул жерде отурган укук коргоо органдарынын, көзөмөл жана фискалдык органдардын өкүлдөрүнө кайрылат элем. Азыр айрым кардарлардын банк эсептерин текшерүүлөр жүрөт. Бирок мунапыстан пайдаланып бардык банк эсептердеги каражаттардын кайдан келгенин сурай турган болсоңуздар, бүгүнкү жыйынга таянуу менен премьер-министрге түз кайрылабыз. Ал киши андай болбой турганын айтты. Я думаю, мы будем, если какие-то проблемы возникнут, сразу опираться на сегодняшнее заседание. Я думаю, будет какая-то резолюция. Ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү акыркы күндөрдө болгон кымгуут кырдаалда чет элдик капитал жабыр тартып, рейдердик басып алууларга талап тоноого учураганын айтышты. Кырдаалды жолго салуу үчүн бирдиктүү кадамдарды иштеп чыгуу керек экени сунушталды. Маселен, кырдаалдан пайдаланып киреше алып келип жаткан жер үй, металл кен, терексай сыяктуу инвестициялык ишканалардын мүлкүн бүлүндүрүп кеткен учурларды атассак болот. Укук коргоо органдары дал ушул рейдердик басып алуулар боюнча 24 факты катталып териштирүү иштери жүрүп жатканын айтышты. К сожалению, подобные попытки еще есть, они, к сожалению, не остановились. Тилекке каршы басым алуу фактылары дагы деле бар. Токтой элек. Мен эле 50ге жакын ушундай учурларды билем. Өкүнүчтүүсү мындай фактыларга жаза каралган жок. Көзөмөл органдарына кайрылып көрсөк, бир дагы иш козголуп, расмий катталбаптыр. Ушул маселени колго алып чечип берсеңиздер. Болбосо ишкер чөйрө өтө оор абалда турат. Незаконных действий в отношении предпринимателей. По всем данным
Ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер боюнча бардык иликтөөлөр жүргүзүлүп, сотко чейинки өндүрүш дайындалды. Аймактарда да тергөөчүлөрдөн турган атайын топ иштеп жатат. Сиз жогоруда айткан 50 учур боюнча эгерде укук коргоо органдары мындай фактыларды көрүп туруп каттоого албаган болсо, алардын өзүнө карата иш козголот. И привлечение к ответственности лиц, допустивших данное преступление. Ал эми ишкер чөйрө дагы бир орчундуу көйгөйгө кайрылып, пандемия менен бирге коомдук саясий абал товар ташууга тоскоол болуп, чек аралар жабылып, ишкерлер кыйналып жатканы тууралуу билдиришти. Действительно, 4-й сезон на грани срыва. Торгарт жана Эркештамдагы абалга кайрыла турган болсок, эмне үчүн чектөөлөр болуп жатканы азыркыга чейин белгисиз. Күнүнө 300 оор жүк ташыган унаалар өткөн чек арадан азыр 30-20 дагы эмес, 5ке чейин эле унаа өтүүдө. Мен азыр абалдын канчалык оор экенин айта албайм, бирок кырдаал кыйын болуп турат. Экинчи жагынан ишкерлерди насыя маселеси кыйнап жатат. Абал оор, 4-сезон кыйраганы турат. Каражатты кайдан аларыбызды билбей калдык. Консультации с китайской стороной проводятся фактически в ежедневном режиме. Азыркы учурда Тышкы иштер министрлиги жана бажы кызматынын багыты боюнча Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр күнүгө жүрүүдө. Жакынкы күндөрү буюрса чоң жолугушуу болот. Ошонун жыйынтыгы менен абал кандай экенин кийинки багыттар белгилүү болот. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Анын ичинде укук коргоо органдарына, айрыкча башкы прокуратурага өзгөчө милдеттер жүктөлдү. Биринчиден, ишкерлерге, инвесторлорго жана туристтерге эч кандай тоскоолдуктар болбосун. Бизнестин ишине укук коргоо органдарынын негизсиз кийлигишүүсү жокко чыгарылсын. Башкысы, ишкерлер, инвесторлор корголсун. Аны менен катар Крим чөйрө ишкерлерге болгон үстөмдүгүн токтотуп, рейдерлик басып алууларга жол берилбесин деген тапшырма коюлду. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар тарабынан түзүлгөн ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктар кескин азайтылсын. Атайлап жасалган создуктуруулар кыскартылсын. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бизнес үчүн оптималдаштырылсын. Салык жаатында зарыл болгон бардык реформалар толук ишке ашырылсын. Жылдын аягына чейин орто жана чакан ишканаларга жеңилдетилген түрдө насыялоону кайра жандандыргыла. Бажы жана фискалдык органдардын ишиндеги ар кандай өзгөрүүлөр тууралуу бизнеске өз убагында жана токтоосуз маалыматтарды берип тургула. Тең атаандаштыкты жок кылган контрабандалык товарлар чек араларда катуу көзөмөлгө алынсын. Менчикти коргоо жана менчик ээлеринин укуктарынын кол тийбестиги боюнча мыйзамдык ченемдер күчөтүлсүн. Ишкерлер жыйында айтылган сунуш пикирлер кагаз бетинде гана калбастан өкмөт аны ишке ашырууга көңүл бурса дешти. Аны менен бирге өкмөт менен ишкер чөйрө эриш аркага аракет кылса, жакшы натыйжа болорун белгилешти. Амантор Шергазиев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Жума кайрык.